Биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, 10 000 сом акча утуп алыңыз. Саламатсыздар, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Төмөндөгү видеонун бардыгыңыздар көрсөңүздөр керек. Адахан Мадумаровду, Алтынбек Сулайманов жана ошондой эле Темирлан Султанбеков, Өмүрбек Бабанов жана ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө эбегеси чоң салымын кошкон Өмүрбек Текебаевди юбкаларды кийгизип, кыздардын кийимин ушундай монтаждап чыгарып коюшуптур. Чындыгында азыркы учурда буну TikTok'та дагы, Facebook'та дагы аябай ха-ха жарышып, өзлөрүнчө гүлүшүп, шылдыңдашып отурушат. Чындыгында бул кылганыбыз туура эмес. Ким кылса дагы акмак экен. Бул ушуну жасаган адам мыйзам чегинде жооп бериш керек. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билесиздер, бул жерде Адахан Мадумаров 100 000, 200 000 деген колдоочулары бар. Көптөгөн мыйзамдар иштеп атат. Буну президентибиз деле айткан. Азыркы учурда депутат эмес же бийликте жок. Бул кишиге мындай мамиле кылганыңыз өтө туура эмес. Чындыгында мусулманчылыкка дагы жатпайт. Эмнеге дегенде, бул киши өзүңүздөр билесиздер, мурунку бийликте иштеп кеткен, туура Сооронбай Жээнбековдун убагында президент болуп калышын аз эле калган да, аз эле упай жетпей калган чындыгында. Ал эми мына Өмүрбек Бабановду өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда Кыргызстан экономикасына аябай чоң салымын кошуп атат. Текебаевди айтпай эле коелу, азыркы учурда элчи Кыргызстанга өтө чоң салымы тийген. Көптөгөн мыйзамдарды жазып, жада калса ошо Кыргызстандын конституциясындагы ошол Өмүрбек Текебаев жазган. Ал эми мындай мамиле кылганыбыз өтө туура эмес. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенген мекендештер, сиздер үчүн жакшы жаңылык. Документтин бардык түрүн жасап бергенге даярбыз. ИНН, СНЛС, перевод, паспорт, ДМС, медкнижка, трудовой договор. Жана базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга улантып берүү кызматы дагы сиздер үчүн. Ошондой эле 3 күндө реестрден дагы чыгарып берүүгө даярбыз. Биздин байланыш телефон номерибиз +925 557 94 96. Себеби дегенде коңшу мамлекеттегилер дагы көрүп алып, булар өздөрүнүн депутаттарына, өздөрүнүн бийликтен кеткен адамдарына ушундай мамиле кылат экен деп аябай жаман ойлоп калышы мүмкүн. Көпчүлүк адамдарды байкап атабыз, ошол Facebook'тан, социал тармактардан эч ким тааныбаган адамдар чогуу Адахан Мадумаров асылып, Текебаев асылып, өздөрүн тааныксыз келип атышат. Чындыгында мындай жол менен таанылганыбыз туура эмес, туугандар. Бирөөгө асылбастан өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтүп эле мындай элге таанылсак болот деп айтып кетмекчимин. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Лентага карап отуруп, бир жакшы эле тааныган инимдин тасмасын көрүп калдым. Бир аз наразы болуп атыптыр. Көлдүктөр 30-40 сабап кетишет, анан мындай тигиндей депчи. Мен эң жаман көргөн нерсем бул нарындык, көлдүк, оштук деп бөлүнгөн адамдарды жаман көрөм да. Суранабын. Бизди таштабаңыздар. Саламатсыздарбы? Кыргыз элем, сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. Уулум Умар, 5 жаш, врожденный паралич. Уулумдун отурушуна, өз алдынча муктаждыктарын аткарганга себепчи болуңуздар. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Анан мен ойлойм, эми адам баласы баары туура эмес сүйлөп алат, баарыбыз ката кетиребиз. Улуу катары бир өзүмдүн сөзүмдү айтып коеюн дедим. Эгерде сени ошол ысык көлгө барып бирөө 5 сабап кетсе, анда сен айт. Ысык көл областына барып, ысык көлгө эс алганы барып, 5 адам мени сабап кетти. Ошол 5 адам жаман адам деп жанагындай жаман сөздөр менен да айтсаң жарашат. Анан көлдүктөр дегениң туура эмес иним. Бул ушу видеону бөлүшүп койгула. Сөзү эсин табат, мен атын айтып кайып-кармагым келген жок. Мен деле өзүм нарында төрөлгөм. Кичи мекеним Ысык көл, Ак Суу району, Ак Булуң айылы. Бирок мен эч качан бөлүнбөйм, нарындык, көлдүк, таластык деп.